Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 31. Биздин жалпы жыргалчылыгыбыз 1-орунда. Анонимдүү алкоголиктердин биримдиги биздин коомдун эң кымбат сапаты. Биз биримдигибизди сактап калабыз, же жок болот. Биздин салттарыбыз текебердикти азайтууда негизги ролду ойнойт. Алар сергектикке жетишүү жана аны сактоо үчүн зарыл. Биринчи салт менин айыгуум менен көзөмөл алдымда эмес экенин мага эскертет. Биздин жалпы жыргалчылыгыбызды 1-орунга коюу менен мен бул программада дарыгер эмес экенимди кабыл алам. Мен дагы эле бейтаптардын биримин. Атак даңкка эч кандай дооматы жок. Бул оорукананын бөлүмүн анын улуу мүчөлөрү курган жана ансыз мен дээрлик аман калмак эмесмин. Ал эми А группасынан тышкары айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар алкоголиктер барбы? Эркимди кайра баш ийдирип, мен бирөөнүн үстүнөн үстөмдүк кылуу зарылдыгынан жана өзүмдү танытууга болгон умтулуудан алыстайм. Бул умтулуулар менин аракечтигиме басымдуу роль ойнойт. Топтун көбүрөөк жыргалчылыгы үчүн менин жеке каалоомду четке кагып, айыгуунун ишенимдүүлүгүн камсыз кылган Анын биримдигине кошкон салымым болуп саналат. Бул бүтүн нерсе анын бөлүктөрүнүн суммасынан чоң экенин эстеп калууга жардам берет.